Assalamu алейкум, урматтуу достор, мекендештер, замандаштар. Мен сиздерге ушу сиздер көрүп турган Ыйык Мекке шаарынан салам жолдойм. Аллах Таала бекем ден соолук өмүр берсин баарыңыздарга. Ал эми биздин кайрымдуу кол коомдук фондуна тайгы менен кайрылган канчалаган биздин мекендештер бар. Алардын кайгысын тең бөлүшүп койгонго дагы койбойсузго дагы бир арга жок. Аргасыз мына ушул көптөгөн кайрылуулар болуп жатат. Мен ушу колуман келишинче ушу маалыматты колдоо көрсөтүп, колдон келген нерсени жасап коюунун аракетиндебиз. Анткени сиздин биздин бул кылган аракет эртеңки акыретибиз үчүн. Достор, Адеми деген 6 жаштагы кичекей наристе бүгүн өтө аты жаман оору менен алышып жатат. Мына костный мост деп коет, ушул кан оорусунда ошол оору менен дат менен жаштайынан чалдыгып бүгүнкү күндө алышып аткан учуру. Ошого сиздин биздин кичине болсо да колдоо керек достор. Кайдыгер карап жөн эле баракта өтүп кетпеңиз. Мүмкүн болушунча кол сунуп коюңуз. Анткени 10 күн менен бир ачылып эле кичинекей кыз бүгүн акыбалы өтө оор болуп жатат. Эгер буга эртерээк тез аранын ичинде операция жасалбаса, акыбалы таптакыр оорлошуп, чоң маселе жаралары белгилүү. Ошон үчүн бул үй бүлөнүн ата-энеси, бир туугандары, жакындары бардыгы абдан аябай аракетин жасап, колдоруна келген, илинген нерсесин сатып, кызды аман алып калуунун аракетинде. Бирок ошол аракетине биз дагы, сиз дагы кол сунуп, бүгүнкү кол сунуубуз эртеңки акыретибиз үчүн. Бүгүн туткан дүйнө байлыктын бардык артта калаарын бүгүн өз көзүбүз менен көрүп жатабыз. Алла Таала ар кандай аламаттарды берип жатат, ар кандай сыноолорду берип жатат. Жылаңач келтиртип, кайра жылаңач алып кетип жатат. Ошон үчүн сомдорду сооп калмаштырып калайлы достор, мекендештер. Акыретибиз үчүн азык топтоп алайлы. Балким биздин бараарыбыз эрте барып калышыбыз мүмкүн Кудай астында. Кудай берген убакытты Кудай жолуна жумшап, Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшап, эртеңки акырет үчүн азыктап жетишели достор. Бул бергенибиз ошол Адеминин жакшырып кеткени үчүн болсо, анын ден соолугун жакшырганына себеп болсо, тапкан ошодон пайда болгон сооп сиз менен бизге. Ошон үчүн сиздерди чакырып кылам. Кайдыгер карабаңыздар, ушул экран алдындагы реквизиттер мына ушул үй бүлөгө таандык эртерээк жакшырып кетиш үчүн дуа кылып коюңуздар. Биз да дуа кылабыз. Аллах Таала амандыгын берип, ата-энесинин кашында, бир туугандарынын жанында, элдин, журттун ичинде Адеми аман болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Азыр учурда биздин 6 жаштагы Адем аттуу кызыбызга врачтар острый лимфобластный лейкоз деген кандын рак оорусунун диагнозун койгонуна байланыштуу биз азыр Турция жергесинде дарыланууга келгенбиз. Бул жерде жасалчу леченияга $75,000 ашык каражат керек болот экен. Учурда биздин азыр $14,000 сумма жоголуп калды. Кайрылуусунун себеби ушул Адеми кызыбызга колдоо көрсөтөм дегендер болсо, экранда көрсөтүлгөн антыжай кайрылуу салмак реквизиттерине колуңуздардан келишинче жардам бериңиздерди суранабыз. Колдооңузга Аллах ыраазы болсун. Ар бириңиздерге чоң рахмат.